Assalamu alaikum. Автоэлектроникага керектүү инструменттер толук маалымат. Автоэлектроникага керек болчу инструменттерди бир чекеден айта кетсем. Бул бакарез керек болот. Чоң кичинекей айырмасы жок. Өткүр болуш керек. Оригинал, желательно оригинал алсаңыздар 200 сом эле турат бул. Анан да утконос же болбосо кычкач, предохранитель ушул сыяктуу нерселерди сурук ордунан көргөнгөчү. Ар бир эле запчасть оригинал алыңыз дейт элем. Себеби мындай арзан инструмент алыска барбайт да. Экини алганыңызда ушунун акчасына баары бир келип калат да. Анан мындай зым арчыйтырган. Бул эң арзаны, bunun да кымбаттары бар. Мен көп деле иштетпейм, бирок кээде керек болуп калат. Өтө тар жерлерге, эки колуңуз батпаган жерлерге ушуну салып зым арчыйтырган. Мындай карасаңыз, бул жерге мындай зымды кымчыйт, арчыйт. Жакшы нерсе мында. Кээде керек болуп калат. Анан контролька. Бул контролька атайын колдо жасалган контролька. Мунун ичинде эки тараптуу лампочкасы бар. Анан зажигалканын батарейкасын салып, мындай болсо минус жана турган, анан бул жагы массага, бул жагы плюска кымчыса, плюс жанат, бул жагы кызыл жанат. Ошентип жасап алганбыз. Бул баягы автозавод, сигнализация ушул нерселерди коюп атканда импульсный системага өтө жакшы иштеп берет. Бунун ичиндеги батарейканы автозапчасть саткан жерлерде мындай контролька болот, жашыл контролька болот. Ошонун ичинде ушундай двухсторонний лампочка коюлуп келет, бирок батарейкасы жок болот. Анан запаскасы да болот. Бир эле 200 сомго алсаңыздар, ичинде батарейка болот, еще запаскасы да бар болот. Ошону анан өзүңүздөр мындай ак нерсенин ичинде жанганда жакшы көрүнөт да. Ушундай ак контролька аласыздар, дешевый контролька. Ичинен лампочка, анан ошол ак баягы мындай зажигалканын бул жеринде эме бар го, 3 батарейкасы. Ошо 3 батарейканы чыгарып, ичине салып жасап аласыздар. Контролька негизи курал, ошон үчүн мунга токтолуп кетип атам. Анан да мындай контролькалар бар. Бул российский индикатор. Bunun içinde da батарейка болот. Бул да ошо плюс минусту айтат. Звуковой сигнал менен. Булар назик болот, бирок акчасына 220 сом. Булар назик болот, ошон үчүн биз атайын мындай кылып самодельный жасап алабыз. Көпкө чейин иштейтин. Ичинде батарейкасы да бир жыл жүрө берет. Анан мындай контролька. Бул темирден, металлический. Бирок мына зымы өтө бандай болот, слабый болот. Бул да где-то 200 сомго алсаңыз болот. Металлическийди биз өтө аз колдонобуз. Себеби булардын ичинде лампочка, бул жеринде простой лампочка. Азыркы автоунаалар айрыкча эле импульсный болуп кетпеди. Аларга буну иштеткен бир аз опасныйраак, ошондуктан буну кээде керек болуп калат. Глазокторго, ошондой нерселерге иштетем. Отвертканын негизи кымбат отверткадан көрүп мындай арзан отвертка уштары аябай жакшы болот да. Саморездерди чечип катырганга өтө ыңгайлуу болот. Анан арзан болот. Автоунааларда кетип калса дагы ичиң оорубайт да. Майда нерселерге мындай кичинекей отвертка, термоусадка же болбосо кембридж, анан ошолорду атайын күйгүзүп, бул кембриджде баягындай да зымга кийгизип туруп, зажигалка менен кыздырганда бул кичине эрип, зымды кысып калат да. Бул баягы бензин ичине, бактын ичине зымды изолента кылсаңыз, изолента бензин ичинде кармабайт да, ошондой жерлерге жакшы. Анан ар дайым суу тийип жүргөн противотуманный лампалардын зымдарын ушундай эмне жасасаңыз өтө бышык болот да. Изолента обычный эле. Бул изолента японский деп коет, негизи ушул эң жакшы болот. Мен көп жылдан бери иштетем. Мунун Тайвань бар, Россия бар, көп жердики бар. Бирок ошол эң жакшы ошол эме болот. Японский изолента болот. Бул болсо пистолет, термоклей. Термоклей дагы айрыкча бир
оборудованиянын ичинде иштеп атканда зымга тийип калбаш үчүн атайын ушу жакшы иш берет. Анан бул болсо тестер бул автотестер. Бул баягы жаңы үйрөнчүктөр үчүн өтө жакшы да. Бул жерде авто деп турат. Ушу автого коюп алып, баардык нерсени текшеребиз. Мунун ичинде мына жерде свет бар. Артында кешинин фонариги бар. Бул жерде мына моду алмаштырат. Алмаштыра беребиз. Эмне керек болсо ошону коет. Бул дагы тестер. Бул эски тестерден. Бул тестер автоэлектрониканы жакшы билгендер үчүн бунда өтө пышык. Ошол дагы жакшы. Бул кабель трекер бандай үзүлгөн зымдарды текшергенге керек болот. Газовый горелка, кээде бир нерсени кыздырабыз. Бул бандай дистанционный паяльник. Бул жерге газ куюп алат. Бул жерде зажигалка менен күйгүзүп алып, баягы кээде вызовторго чыкканда керек болуп калат. Микро нерселерди пайка кылышка туура келет. Ошондой нерселерге иш берет. Анан бул болсо станционный паяльник. Бул дагы аябай жакшы иш берет. Микро иштерде өтө жакшы иш кылат. Анан дагы баягы 100 Вт 80 Вт деген паяльниктер иштетебиз. Алар баягы стартер генераторлорго айрыкча ушуларды иштетебиз. Негизи күнүмдүк ушуларды иштетебиз. Анан бул жерде мындай бул тестер. Бул 1 вольттон 15 вольтко чейин батарейкаларды зарядтайбыз, же болбосо пульттарды жандырып текшеребиз. Ошол сыяктуу иштерди ошол аткарат. Набор ключтөр дагы керек болот. Эми накидной наборлор бирок жерге батпайт. Ошон үчүн койгон жокпуз. Кээде мындай майда ключтөр керек болуп калат. Бул баягы бул трешоткасы. Бул баягы кол батпаган жерлерге бул дагы жакшы иштеп берет. Анан атайын баягы пульттарды ремонт кылганда мындай аппарат керек болот. Баягы пульттарды көчүргөндө, копировать эткенде, пульт иштеп атабы, иштебей атабы, чиптерди окуганда атайын ушул аппарат керек болот. Ушундай аппараттар негизи автоэлектроникага керектүү болгон инструменттер ушулар. Анан эгерде сиз жаңы автоэлектрониканы баштап аткан болсоңуз, мен азыр ушул негизи эле автоэлектроникага керектүү болгон буюмдар менен тааныштырдым. Мындан башка дагы инструменттер өтө көп. Бул менин күнүмдүк иштеткен инструменттерим. Бунун ичинде азыр сиз эгер жаңы автоэлектрониканы баштаган болсоңуз, сизге мындай бакарес, мындай утконос, отвертка, анан ошол мына контролька эле керек болот. Ушул нерсе негизи ушул нерселер баардык эле жумушту аткара берет. Ушул 4 эле нерсечи. Бирок калган нерселер жумушту жеңилдетет да. Мисалы бул тестер генератор ремонт кылганыңызда, кылып бүткөндөн кийин заряд берип атабы, бербей атабы текшересиз. Обрывдарды, генератор, диод, ар бир эле диод болобу, башка болобу, баардыгын ушу тестер аркылуу текшересиз. Паяльниктер, мисалы бышыгыраак кылыш үчүн паяльник менен пайка кыласыз. Булар кийинчерээк автоэлектроникага киришкениңизден кийин бирден алып отуруп, баардыгын убак сааты келгенде аласыз. Начинающийге мына ушул керек болсо, мына дагы кичинекей дагы керек болбойт. Мына 3 эле нерсе алсаңыз болот. Азыр бул контролька 200 сом турат, жаңы алсаңыз. Отвертка 40 сом, бул болсо 200 сом. 200-250 сом турса керек. Эми караң. Мына 250 сом болгондо 290, 200, 490 сом менен сиз автоэлектрониканы баштасаңыз болот. Ошол инструменттерди алып алып, видеодон көрүп, ошол көргөн нерсеңизди өзүңүздүн автоунааңыздан болобу, бирөөнүн автоунаасынан болобу, ошол жерлерин текшерип көргүлө. Ал бул видеону көргөн менен бул запись болуп калбайт да, өз колуңар менен кылып көрсөңөр, ошондо ошол кылып көргөн нерсеңер жат болот да.
Автоэлектрониканы күндө видео тартышка аракет кылам. Бизде азыр мына түн жумуштан кийин видео тартып жатам. Видео тартыш, анан монтаж кылыш, муну ушул баягы YouTube'да жүргөндөр жакшы билет. Өтө көп кол кармайт. Анан мен дагы негизи ушул видео тартыш же ушул сыяктуу нерселер боюнча опытым аз. Азыр колуман келгенче видеолорду тартып атам. Колдон келгенче монтаж кылып, түшүнүктүү кылышка аракет кылып атам. Азыр бул автоэлектроника боюнча биринчи сабак, экинчи сабактан баштап биз ушул инструменттер менен кантип иштетебиз ушуларды экинчи сабактан баштап толук унаа боюнча уже практически кетет. Мынтип столдо отуруп бир нерселерди көрсөтүп, мынтип сабак кылбайбыз. Экинчи сабактан уже тереңирээк киришип, сигнал кантип иштейт, предохранительдеги эмне кантип иштейт, ал ушул сыяктуу ар бирине бирден кирип, акыры ушул автозавод, сигнализация, чип, пульт ошолорду толук иншалла баарын көрсөтөбүз. Андыктан ушул ким автоэлектроникага кызыккан туугандарыңар, досторуңар болсо видеону бөлүшкүлө. Ассаламу алейкум. Экинчи видеого чейин.